Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустиндин Кыргызстанга россиялык ишкерлерге басым жасалып жатканы жана мамлекеттик органдардын жетекчилиги негизсиз дооматтарды коюп жаткандыгы тууралуу билдирүүсүнө комментарий берди. Шыкмаматовдун айтымында өлкө жетекчилиги деп Мишустин мырза туура эмес айтып алды. Ал эми опузалоо деп одоно туура эмес айтты. Чарбалык иштерге саясий боек берилип кетти десек болот дейт Шыкмаматов. Бул көрүнүш Михаил Мишустиндин колунда объективдүү маалыматтын жоктугунан болушу мүмкүн деген. Шыкмаматов белгилегендей өлкө жетекчилиги тескеринче бардык тармакта коррупциялык схемаларды жоюу, ачыктыкты камсыздоо багытында олуттуу иштерде реформаларды жасоодо жана бардык мамлекеттик органдардан ушуну талап кылууда. Мисал иретинде Шыкмаматов бажыдан көрсөк болот дейт. Анын өнүмдөрү 2016-жылы ЯЭПтин жалпы казынасына 12 миллиард 244 миллион сом төккөн. Ал эми ал жактан 13 миллиард 94 миллион сом алынган. 2017-жылы осы бажы төлөмдөрүнөн ЯЭПтин жалпы казынасына 12 миллиард 515 миллион сом төксө, ошол эле жылы жалпы казынадан 15 миллиард 358 миллион сом берилген. Ал эми 2022-жылы 20 миллиард 506 миллион сом төгүп кайра 16 миллиард 242 миллион сом алынса, 2023-жылы ЯЭПтин жалпы казынасына 50 миллиард 932 миллион сом төгүп кайра бул казынадан бизге 25 миллиард 481 миллион сом берилген. Шыкмаматов өзүнүн комментарийинде мыйзам бардыгына бирдей экенин, ал эми салык төлөө бул ыйык милдет экенин, төлөбөгөндөрү атайлап салыкты жашырууга аракет болсо улуттук мыйзамдарыбыздын чегинде тийиштүү органдар иш алып барышат деген. Андыктан Шыкмаматов бул кадимки эле чарбалык иш жана ал эки өлкөнүн стратегиялык деңгээлдеги мамилелерине таасир этпеши керек деп эсептейт. Кыргызстанда сырткы инвесторлорго, ишкерлерге бардык мыйзамдуу шарттар түзүлгөн, кимдир бирөөнө артыкчылык берилүүсү мүмкүн эмес. Ошондуктан бул маселени мындай жогорку деңгээлге саясатташып кетиши одоно болуп калды дейт салык кызматынын төрагасы.